Чолпон Алмамбетова быйыл үй бүлөлүк зомбулукка кабылды. Ал жолдошу менен жарандык никеде жашап жүргөн, оор шартта турмуш кечирип жатканына карабастан алар бир кыздуу болгон. Наристелүү болгондон кийин акча тартыштыгынан улам чыр-чатак орун алып, жолдошу кол көтөрүп баштаган. Күндөрдүн биринде Чолпон таяк жеп ооруканага түшкөн, ага дарыгерлер баш чайкалган жана омурткаларынан жаракат кеткен деген аныктама койгон. Үй бүлөдөгү бул зомбулукту кичинекей 2 жаштагы кызы айганыш көргөн жана апасын атасынын ур токмогунан куткарып калган. Мындай окуядан кийин Чолпон Алмамбетова арыз менен кайрылган, бирок милиция кызматкерлери тарабынан кош көңүл мамиле болгонун белгилөөдө. Ал мындан соң кайрадан ур токмокко кабылуудан коркуп, юристтен жардам алуу аракетин көрүп баштаган. Конечно, это было платно. У меня на тот момент... Дал ушундай үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 1,5 миңге жакын аялга жигердүү жарандар коому тарабынан жардам көрсөтүлгөн. Бул долбоор Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен бирге иштеп, натыйжалуу жыйынтык көрсөтө алды деп белгиледи Долбоордун Нарын областы боюнча жетекчиси Сүйүн Жумалиева. Бул кесепеттерди жоо үчүн эмне? Көп учурда бизде баягы Нарын областында 99 дебейин, 90дон ашык процент кыргыздар жашайт. А кыргыздар бир улуттуу жерде жашаган жерде көбүнчө айткандан уялышат экен да. Анткени элге айтсам эмне болот деп. Анан ошон үчүн жанакы өлүм житим дагы көбүрөөк болуп калат да. Бир акыркы немелерде статистика боюнча деле бизде ошо өзүн өзү өлтүрүү же болбосо күйөөсү тараптан өлгөн ушундайлар болуп атпайбы? Ошонун бардыгы тең акыры келип ушул жыйынтыкты берет экен да. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы көрсөткөндөй, Ысык көл областында үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы өскөн, айрыкча сентябрь айында деп белгиледи Абайыр эл коомдук бирикмесинин төрайымы Венера Изакова. Бизге кайрылган аялдар боюнча азыр мына 230га жетти. 230 аялга юридикалык жана психологиялык жардам, андан тышкары жанагы безопасный баш коргоочу жай, ошо жана 3 күндүк 2 күндүк жай бергенге муктаж болгон аялдарга бердик. Мисалы статистиканы карасак, бизде азыр көп учур психологиялык, экономикалык эмелер көбүрөөк болуп атат да. Ушул тарапта бул пандемиянын убагында, ошо ковид шартында ушундай именно психология, анан экономика жагынан жабыркаган көбүнчөсүн аялдар, келиндер ушундай кайрылышты да, бизгечи ушу кайрылып атышат. Пандемия маалында өлкөдө үй бүлөлүк чыр-чатак фактысы 30%га чейин өскөнүн белгилеген Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадиси Шабдан Кайыпов зомбулукка каршы күрөшүү системалуу мүнөзгө ээ болушу керек экенин кошумчалады. Бул системалык жумуш дегенимден ар кайсы сферадагы, ар кайсы бөлүмдөгү бул эксперттердин, профессионалдардын жардамы менен алып барылуучу жумушта бул, например, психолог менен, укук коргоо органдары менен алдын алуу, бул маданияттагы бул жака тиешеси бар. Себеп дегенде бул адамдын ички нравственный, өзүнүн ички билимин жогорулатуу боюнча иштерди дагы алып баруу керек да, сөзсүз түрдө. Белгилей кетсек, бүгүн 25 ноябрь аялдарга карата зордук зомбулукту жоюунун эл аралык күнү. Буга байланыштуу Бишкекте COVID-19 пандемиясы учурунда гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы туруу, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууда жетишкендиктер жана алынган сабактар аталышында иш-чара өттү. Катышуучулар тарабынан ар бир жаран зомбулукка кайдыгер карабай, аны менен күрөшүүдө активдүү болуусу бул маселени четтетет деген пикирлер бир ооздон белгиленди.